Температура есть или нет? Кашель нет? Учурда Аламедин районунун Лебединовка айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медицина кызматкерлери кайрылган ар бир жарандын дене табын текшерүүдө. Ошондой эле акысыз бет каптарды таркатып, бейтаптарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эгерде арасында оорунун алгачкы белгилери байкалса, аларга өзүнчө бир бөлмөдө кароо жүргүзүлөрү белгилүү болду. Эгер ооруп калган население болсо үйүнө чакырып атат. Биз азыр өзүбүз ошолордун алдын алып эле, эгер температураңыз болсо, ооруп аткан болсоңуз, бизди бул жакка келбей эле үйүңүзгө чакырыңыздар, үй бүлөлүк врачтар барып көрөт деп эскертип атабыз. Мындан мурда деле бизде ошол кызамык, кызылча оорусу чыгып атпайбы балдардан, ошонун алдын алып деле биз элдерге мындан алдында деле ошентип айтып жүрөбүз да. Кытайдан тараган жугуштуу оорудан уламбы Айтор биз барган саламаттык сактоо жайынын коридорунда кезек күткөндөр көп. А бирок дарыгерлер кышкысын сасык тумоо, өткүр курч вирустук оорулары күч алгандыктан бейтаптардын көптүгү катардагы көрүнүш экенин айтышат. Ал эми жарандарга коронавирустун алдын алыш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатышканын сураганыбызда негизинен өздүк гигиенаны сактап, анан да көчөдөн тамактанууну токтотушканын билдиришти. Просто, конечно, все беспокоимся, даже мои внуки беспокоятся, спрашивают у меня. Ну, стараемся профилактически, только гигиену пока. Вот стараемся вот эти фрукты, как в новостях говорят, там цитрусовые, привезенные из Китая, игрушки. У меня маленькие внуки есть. Стараемся вот это сейчас и не употреблять, и не покупать. В нашей стране, я думаю, не дойдет. Этого не дошло. Я, например, привита, не боюсь этого. Грипп приношу легче. Конечно, мы боимся, это безусловно, но это все идет, вот, допустим, через Россию, да, говорят, там очень хороший контроль, все это проверяется. Ну, кто его знает? Что, для чего это делает? Это делается, по-моему. Я так считаю. 85, я бы сказала, процентов людей, которые очень трудно живут. Вот, даже на лекарства денег нет. А если такой вирус, извините меня, наверное, все погибать начнем. Больше ничего. У нас же очень много из Китая же, как бы, товары, там, люди, продукты. Это общение, продукты, все это, мне кажется, это все сказывается. Ысык Ата райондагы үй-бүлөлүк медицина борборунда да жогорудагыдай алдын алуу иштери жасалууда. Поликлиникага келген ар бир жаранга эгерде оорунун белгилери байкалса, үйдөн чыкпастан дарыгер чакыртуу керектигин айтышып, мед кызматкерлер коопсуздук чараларын көрүүдө. До этого мы проводили эти же мероприятия. Бир күн мурун штаб түзүү боюнча номер 5 буйрук келди. Ошого ылайык алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Тагыраагы тиешелүү чараларды кабыл алып, план боюнча аракет улантабыз. Ал эми калкка эл көп жайгашкан жерлерде дегеле ар бир кайрылган бейтапка түшүндүрүү, маалымат берүүнү буга чейин кылганбыз, дагы да уланта беребиз. Как говорится, новый вирус, коронарный вирус. Өлкөнүн мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Динагүл Оторбаева ашыкча эле кооптоно берүүнүн кажети жок экенин айтат. Болгону киши көп жайларда бет кап кийип, жеке тазалыкты сактап, ананда суюктукту көп ичүүнү сунуштайт. Айтымында Кыргызстанда бул илдетти жуктуруп алгандар жок, ошентсе да бейтапканаларда ооруга каршы күрөшүүгө аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Кандай жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жугат, анан кийин жанагы жеке тазалыкты кармабаганда жугат депчи. Ошонун негизинде эле алдын алуу жолдору келип чыгат да. Эгер кимде-ким ооруп калса, ошо чүчкүргөн, жөтөлгөн же мындай өткүр курч вирустук оорулардын белгилери пайда болсо, сөзсүз түрдө тегерегиндеги адамдар же ошол киши дагы ошо бет кап кийиш керек, бир жолу колдоно турган. Андан тышкары жеке тазалыкты сакташ керек да. Жеке тазалыкты биз чоңдор гана эмес, кичинекей балдарга дагы үйрөтүшүбүз керек. Эшиктен келдиң, сөзсүз түрдө колуңду жуу, самындап. Мурдуңду жуу. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтып, кеңири жайылганы сасык тумоодон тарта, типсиз пневмония жана ичеги карындын оорусуна алып келет. Адистер бул илдет алгачкы этабында дене табынын көтөрүлүшү жана жөтөл менен коштолоору, узак убакытка жеңил абалда болоорун айтышкан. Оору улгайгандар жана өнөкөт илдети бар адамдар арасында дароо оор формасына өтүп кетиши мүмкүндүгүн да эскертишкен. Жапара Дөт Казы кызы, Жумабай Исманалиев, СТВ.